Бекназар Токтосунович, сиз иштеген транспорт министрлиги көп-көптөгөн жакшы иштерди алып келип атат. Иш бар жерде кемчилик бар дегенде кемчиликтер да бар. Кемчиликтер менимче бул жол жасаган подрядчиктер болот. Жана техниканын жетишсиздиги. Нарын боюнча айтып кетейин, техникалар эскирди, техника жетишсиз. Жол тейлөөчү мекемелер, дептер, техникасы көп болсо, жолду өздөрү куруп коюшмак. Өздөрү да сапат да курмак, бат да курмак да. Техника жоктун айынан жолдорду подрядчиктерге берип атат. Подрядчиктер кечиктирип атат да. Мисалы айта кетсем, Нарын Үч Нура жолу, Чет Нура жолунда быйыл Аккый айынан Орто Нура айына чейин бүтүшкө эле бүтпөй кетти. Подрядчик. Силердин күнөө эмес, подрядчик күнөөсү. Ошондой эле башка жакта подрядчик алгандар бар да, бүтпөй кетет да. Силерден сураныч, жаңы техника келди силерге көп. Ошондон көп бөлүп бересиңерби? Асфальт кулачтарды, катокторду, грейдерлерди, хоболорду, самосвалдарды. Өзүнүн деулары эле жасамак. Жана ошондой эле айрым жергиликтүү дептер жетекчилери шалак болот да. Айта кетсем, Миңбулак айылына былтыр 1,5 километр эле асфальт төшөлмөк. Жетекчисинин шалакылыгынан асфальт басылбай кетти. Ошондой эле Нарын Баятов жолу качан бүтөт? Уруксат берсеңиз. Сиздин сурооңузга маалымат иретинде айта кетейин. 2022-23 жылдары министрлик тарабынан 297 дана техника алып республика боюнча бөлүштүрүп берилген. Бүгүнкү күндө ал техникалар иштеп атат. Мына жакынкы арада дагы кошумча 453 дана техника алып, бүгүнкү күндө ошол сиз айтып аткан дептерге бөлүштүрүп берип атабыз. Мындай минималдуу эсеп менен алганда биз ар бир депке бирден грейдер, бирден хоо сөзсүз түрдө берилет. Андан калган экскаватор, погрузчиктер алар керектүүлүгүнө жараша бөлүнүп берет. Ар бир деуга орточодон 6-дан 10 техникага чейин дана бөлүштүрүп берилди азыр. Азыр кагаз иштерин тактагандан кийин ал техникаларды 1-2 күндө алып кетишет. Сиз айтып аткан дептердин жетекчилери боюнча бизде да маселе бар. Мына азыр жакынкы ордодо бизде 2024 жылдын жыйынтыгы менен коллегия өтөт. Коллегияда ошол ар бир дептердин жоопкерчилиги боюнча сиз айткан кемчиликтер боюнча биз да билебиз. Ошол боюнча сөзсүз түрдө маселе коебуз. Андан кийин сиз айтып аткан жолдор боюнча Нарын Баятов жолу 120 километрди биз мындан 2-3 жыл мурун эле капиталдык ремонттон өткөрөбүз деп мындай пландаштырганбыз. Бирок тилекке каршы 2 жылдан биз ойлогондой иштер жүргөн жок. Аны биз ошол жердеги жергиликтүү иш компанияларга бергенбиз. Алар дагы биз ойлогондой иш алып бара алган жок. Биздин дептердин өзүнүн башка жумуштары дагы бүгүнкү күндө жетиштүү. Быйылкы жылкыга дагы биз бир 40 километрдин тегерегинде асфальт басабыз деп мына азыр ошонун үстүндө иш алып баратабыз. Керек болсо биз ошол жердеги баягы жергиликтүү ишти тарта албай аткан компанияларды башка күчтүү компаниялар менен алмаштырабыз деп азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Рахмат. Нарын шаарынын күн батышында Аккыя деген кыябыз бар да. Сиз айткандай 2 жылдан бери казылып турат ошо кыя. Силерден сураныч, ушу Нарын шаарынан баштап бериңиздерчи жолду. Күн батышынан Нарын Баятов жолун. Күн батышында кыя бар, Аккыя деген переол бар. Ошо казылган бойдон калып кетти да 2 жылдан бери. Бул биринчи. Экинчи маселе. Бишкек Нарын Торгарт жолунан үнөмдөгөн акчадан Карачый айылынан Жалгыз Серек айылына чейин асфальт басылган да. 9 километр калып кеткен. Башка жакка кетип калган да. Асфальт. Ошону сураныч, быйыл силерге кирди окшойт да, ошону бүтүп бересиздерби? Бүтүп берсеңиздер, Актала жерине келаткан Нарын району айрым айылдары бишке кетип турган жолу Нарын шаарын ABS кылып өтүп кетмегиле да. Сураныч, Жалгыз Серек айылынан Эмгек Тала айылынын көпүрөсүнө чейин карап бересиздерби? Ошондой эле Эмгек Тала айылынан Хутор Акта айылынан Эмгек Тала айылына чейин асфальт басып, анан калганын бул 8-мартка чейин дагы кылып бересиздерби? Ал жерге асфальт бара элек. Деу ай сайын сүзөт, грейдери эски, жакшы сүзө албайт, кайра эле шагыл жол чыгып калат да. Карап бересиздер ушул жерлерди, да? Рахмат. Ошондой эле Нарын шаары боюнча дагы бир подрядчикке берипсиздер. Аны да эртелетип коюңуздар. Августка чейин бүтүрөм депти, бүтүп кетсин. Нарында билесиз да, суук эрте түшөт. Рахмат.